Siz күн сайын жеп жаткан тамагыңыз сизди айкыз ооруга түртүп жатканын билесизби? Азыр мен сизге күн сайын жеп жаткан 3 эң зыяндуу азык тууралуу айтып берем. Биринчиси ак кант. Бул жөн эле таттуу эмес, бул кандагы глюкозанын кескин көтөрүлүшү жана клеткалардын гликация процесси. Шекер организмдеги сезгенүү процесстерин козгоп, иммундук системаны алсыратат. Экинчиси жытсыздандырылган суюк майлар. Мындай майлар күчтүү химиялык иштетүүдөн өткөндүктөн алардын молекулярдык түзүлүшү өзгөргөн. Алар клеткаларды бузуп, жүрөк кан тамыр ооруларына түз жол ачат. Ал эми үчүнчүсү жогорку сорттогу ак ун. Илимде бул бош углеводдор деп аталат. Анда организмге керектүү клетчатка жана минералдар жок. Ошондуктан ал ашказанда өтө тез ажырап, кандагы кантты көтөрөт. Бул инсулинге туруктуулукту жаратып, зат алмашууну жаялтат. Албетте биз бул тамактардын баарын жакшы көрөбүз жана баарынан дароо баш тартуу кыйын. Бирок ченемин билиш керек. Баарын жесе болот. Бирок ден соолугуңузду ойлоп, ченем менен жана аз-аздан жеңиз. Эгер сиз ден соолукка эң пайдалуу азыктардын тизмесин алгыңыз келсе, биз сиз үчүн атайын колдонмо даярдадык. Комментарийге тизме деп жазыңыз. Биз сизге эң пайдалуу тамактардын тизмесин өзүбүз жиберебиз.